Айтылбаған сыр. Қашқар шаарынын түндүк жагындагы Ярбак дарбазасынан түшкө жакын Зуннахундун жүргүнчүлөрү чубап чыкты. Күн ысык. Буркулдаган ак топурак унаалардын буту менен сапырылып асманга көтөрүлөт. Жүктүү аттарды жөө айдагандар шаардан чыга элек жатып эле бети башы чаң болуп, ооздору карарып, таноолоруна чаң болуп, көздөрү көр чычкандын көзүндөй бүтүйдү. Бирок жүргүнчүлөр мындай чаңдын ичинен эчейин рет чыккандыктан бул чаң болуш кеп эмес сыяктанды. Тору качырга минип, тору атка кош тартып, аркасына Каныбекти учкаштырып алдыда келе жаткан Самсахун, анын артындагы Ушрахун чапанын ийине салып, жүк-жүктөлүп, коңгуроо тагылган чоң тору ала атты жетелеп, такалуу чоң кызыл өтүк менен жолдун чаңын буркулдатып, «Ерим калды Кашкарда, ярым калды Кашкарда, яйрым» деп алкымын көптүрүп ырдап келет. Ошрахундун артында узун бойлуу мурду кырдач, сакалы бужур, кабагы терең приказчик бар. Белин курчанып, эки жеңин чечип коюп, эски кундуз тебетейин алчылантып кийип, үч атты бирине бирин чиркештирип, ал да ырдап келет. Анын артындагы аттар жетеленбей, жүгү менен бош 6-7 киши тарткынчыктаган аттарды жөө айдап келет. Төөлөрдү болсо 10дон чиркештирип 20 киши жетилген. Төөкечтердин алдындагы көк эшекти кыйкыртып минип келе жаткан төөкечтердин башчысы Азмахун, Азмахундун жанындагы сары ат минип келе жаткан аткечтердин башчысы Орозахун. Ушул 33 адамдын ичинде кат тааныганы жалгыз Орозахун. Улам алыстап барган сайын өмүрүндө ырбаган Самсахундун ыры чыга баштады. Чындыгында Самсахундун бүгүн ырдай турган жөнү бар. Самсахун быйыл 63-кө чыкты. 12 жашынан тартып Зуннахундун атасы Эмилахунга кул болуп келди. Ушул 63 жаштык өмүрүндө ичкен ашына да ээ болгон эмес. Мына бүгүн жолду жана кыргыздын шарты Самсахун жакшы билет. Айдарбек татканын колун жеткенче бардыгың Самсахундун кармагында болосуңар. Тилин албай көңүлүн оорутуучу болбогула деген Зуннахундун сөзүнөн улам ал бүгүн бардык нерсеге кожоюн болгон. Зуннахундун сөзүнө, Каныбектин өлүмдөн калышына Самсахун гана эмес, Айбадак дагы сүйүнүп, сүйүнгөнүнө чыдабай ыйлап дагы жиберген эле. Каныбек балам, сен өлүмдөн калдың. Мен болсом 200 төө, 102 ат, 1 эшек, 1 качыр, сенден башка 31 адамдын кожоюну болуп келем деп кубана Каныбекке карап, колдон келишинче мен сени ар нерседен сактаймын деп дагы ырдай баштады. Жүргүнчүлөр Ярбак дарбазасынан чыккандан күн батышты көздөй жүрүп кетишти. Алайга барчу чоң жолго кошулгандан кийин Кашкар дарыясынын чыгыш жаккы жээги менен түндүк батышка карап жүрүштү. Чымын черкей көп, аттар бышкыра ылаалап тура калып, жаактарын буттарына кашып, баштарын силке шыйпаңдашат. Төөлөр мойнун созо, көзүн жума бышкырып, башын чайкап, кичинекей кулактарын кыймылдатып, жарымсыз куйруктары менен такымдарын чапкылайт. Самсахун аке! Чай ичип жаткандагы сырды байкадыңызбы? Жок, эмне сыр болду эле? Жанагы чайга уучулап коюптур. Койчу, ырас Самсахун аке. Аны кантип билдиң? Мен чайды ичейин деп жатсам Анархан жаңсап, терезеде ыйлап турган экен. Анан жаңдоосу боюнча улам шек алып, чайды жыттап көрсөм жөн эле мурдумду жарып кетти. Чайды ичпей койгонуңдун себеби ошол экен да. Ооба. Дурус. Бирок муну Айнсахан өзү гана ойлоп иштеген жок. Анын бардыгын айландырып жүргөн Супахан апаң болуу керек. Ал жүзү кара алтын көкүл Раушан менен Зиядахандан улам киши өлтүрүүгө көнүп калган болчу деп Самсахун башын ийкеди. Каныбек таң калды. Ою эканчы болду. Анткени көп убакыттарда Каныбек балам, Айбадак экөөбүз сени өз балабыздан артык көрөбүз. Сенден ийнечелик сырды дагы жашырбайбыз деп көп айтыша турган. Ошондуктан сырымды жашырбаймын деп жүрүп, эмгиче Зиядахандын окуясын айтпаганы кандай? Жеменин көңүлүмдү улап гана айта салган сөзү деп көпкө чейин ойлонуп келди да. Зиядахан деген ким эле? Же жөн эле айта салдыңызбы? Балам, Зиядахан деген атына жараша анык Зияда эле. Арык чырай, ичке бойлуу, моюну чүрөктүкүндөй, кашы калем менен тартылгандай болуп, көзү жаңы туулган ботонукундай кылгырган, оозу оймоктой, кумурска бел, турнасан, манжалары узун, тырмактары кыналган, кундуздай кара чачын талдап өргөн бир келин эле.
деп үшкүрө самсахын артка карай кылчая төөкөч менен аткечтерди карап коюп, бекер бастырганча ошол Зиядахан жеңеңин аңгемесин айтып берейин. Зиядахандын күйөөсү Жусупахун 30дарга барып калган сулууча ак куба жигит эле. Ата-энеси адамга жамандык ойлобогон, жайынкысын дыйканчылык кылып, кышында бирин экин чарбачылыгын кылган, эч кимдин көзүн карабаган момун адамдар эле. Ошондуктан Жусупахун дагы эч кимге кор болбой, өз тиричилигин кылып келген жигит болчу. Сен Зуннахундун колуна келгенден 1 жыл мурун Жусупахундун ата-энеси өлгөн. Ал анча-мынча малын каржылап Зиядаханга үйлөнгөн. 2 жаш баш кошулгандан тартып таттуу турмуш курду. Жайдын толук кези. Зуннахун Турпанга кеткен. Айнсахан жайлап келүүгө атасыныкына кеткен. Анархан менен Батмахан болсо Айнсаханга учурашып келебиз деп кеткен. Үйдө Айбадак, Супахан үчөөбүз гана. Күүгүндө чайга олтуруп жатсак Жусупахун келди. Супахан бутунун башы менен жүгүрүп, дүйнө тамагын дастырконго жайнатып салды. Жусупахундун келишине Супахандын кең пейил болуп калышына мен таң калдым. Жусупахун жатканча биз менен эрмектешип олтуруп, бир кезде кетейин дегенде, Жусупахун, сенде бир аз ишим бар эле. Жүрчү үйгө кирип экөөбүз акылдашалы деп, Супахан Жусупахунду ээрчитип үйүнө кирип кетти. Күндөрдөн күн өтүп, кашына осмо коюп, күндө 3 убак түрдөнүп кийинип, Супахан дагы үлпүлдөй баштады. Эртели кеч Жусупахун дагы көп келчү болду. Кээде жатарда келип, таң атарда кетет. Супахан дагы жокту шылтоо кылып, Жусупахундун үйүнө көп барчу болду. Барып жеңеңерге учурашып келгиле, жаш неменин көңүлү чөгөт болбосун деп, Анархан менен Батмаханды Айнсаханга же дагы бир шылтоо менен Супахан көп жумшачу болуп кетти. Супахандын жардам менен Жусупахун жакшы кийимдерди кийип, байбатча боло баштады. Кездеме жана жибек сатыла турган дүкөндөрдүн приказчиги бошотуп, анын ордуна Жусупахун турду. Табылга түрдүү жагынан. Бирок Жусупахун менен Зиядахандын ортосундагы сүйүшүүнүн сулуу жиби үзүлө баштады. Жусупахун күн сайын мас болуп, наша чеге баштады. Ичкилик менен нашанын пайда кылбай тургандыгынан канчалык жалынып айтса да, Зиядахандын сөзү Жусупахунга таасир кылбады. Күндөн күнгө ал бузула баштады. Жусупахундун короосу Зуннахундун короосунун күн батыш тарабында боло турган. Бул эки короонун ортосунда жол болсо дагы, Супахандан коркуп, мурун эч ким каттабай турган. Мына, ал жол эми Супахан менен Жусупахундун жолу болуп калды. Күнүгө кечинде Жусупахун өзү келет. Өзү келбесе саткан малдын эсебин бер демиш болуп, Супахан чакыртып алат. Ал качан келбесин Супахандын чайы, майы, наны, жемиштин суусунан жасалган ичимдиги, чегүүгө нашасы, чылымы даяр. 1000 түрдүү кылык көрсөтүп, Супахан сыйлап турат. Жусупахундун ушинети бузулуп кетиши, үйгө келсе келип, келбесе жок. Кайда барып эмне кылып жүргөндүгү белгисиз болушу Зиядахандын жанына батат. Бирок иштин түйүнү эмнеде экенин чече албайт. Саргарып үйүндө жалгыз капаланып олтуруп, өңүнөн азып, саламаттыгы бузула баштайт. Бир күнү түн ортосунда Жусупахун мас болуп барат. Анын мас болуп барышына Зиядахан капа болот. Сен менин жыргап жүргөнүмдү көрө албайсың деп, Жусупахун Зиядаханды өлөрчө кылып турат. Бечара Зиядахан бул таяктан 6 күндө түзүлөт, бирок 6 ай суу ичишкендей өңүнөн азат. Зиядахандын атасы эң момун, наадан чоң жеп, чайдан көп ичип, кетменди кериле чаап, буртулдатып чылым тартуудан башкага зыяны жок адам эле. Атасына чылым түтөтүп берип жүргөн Зиядахан дагы чылым чегүүнү үйрөнгөн. Жусупахун Супахандын үйрөткөн амалы боюнча күнүгө жатаарда тамекиге аралаштырып наша чектирип, мас кылып, Зиядаханды уктатып коюп, жөнөп кетчү болот. Зиядахан бул амалды да сезет. Бечара Зиядахан кызыл нур төгүлгөн бетине салаалап аккан жаштан тамга салып туруп, "Жаным, Жусупахун, сен экөөбүз эки момун баласы элек. Экөөбүз баш кошкондо зордук менен баш кошкон жокпуз. Базардан көрүшүп тааныштык. Акыры баш коштук. Мына, кийинки күндөрдө экөөбүздүн ынтымагыбыз кетип баратат. Сенин жүрүш турушуң бузулду. Эрте кетип, кеч келесиң. Эч сөз айтпас элем, бирок кечинде кетип эртең менен келесиң. Мен сага жаман айтып, көңүлүңдү калтыр элекмин. Канчалык жаман айтсаң да, урсаң да чыдап келдим. Коркконумдан сенин тилиң менен таягыңа чыдап олтурганым жок.
ата-энеңнин көңүлүн, сенин кадырыңды сактап отурам. Бузулуп кетпесин деп сени аяймын. Адамгерчиликке сыйбаган ишти кылып, жаман жолго бара жатканыңды көрүп ичим күйөт. Ичим түтөйт. Бүгүндөн баштап туура жолго жүр. Мындан мурунку күнөөлөрүңдү кечирдим. Эри шаркак болуп оокат кылалы. Адамгерчиликтин чоң милдети бирөөнүн акысын жебөө, бирөөгө кара санабоо, сүйгөнү менен таттуу турмуш куруп, чын адамгерчилик менен өлүү эмеспи, дейт. Сен катын, мен эриң. Айтканыма көнүп, айдаганыма басасың. Мени сен башкарбайсың. Сени мен башкарам. Тапсам ичесиң, таппасам карап отурасың. Менин эмне кылып жүргөнүм менен сенин ишиң болбосун, деп Жусуп акун чылымга от салат. Дурус, жакшы сөз айтты, деп Зиядахан. Жусуп акун чылымды күйгүзүп туруп, ме, чылымыңа тамеки салып, түтөтүп берип турганыма дагы тообагыл, деп колундагы камыш найлуу, карапас саркыналуу чылымды Зиядаханга берет. Зиядахан чылымдын түтүнүн өпкөсүнө кетирбей тартып, бир аздан кийин уктамыш болуп калат. Жусуп акун Супахандын үйүнө жөнөгөндө Зиядахан артынан удаа чыгат. Мына, чатак ушинетип башталат. Жусуп акундун жоругун эми ал так билет. Жашырын сырдын түйүнүн чечүү үчүн Зиядахан түн ортосуна чейин турат. Анын өңү кумсарып, каны ичине тартылып, ачууланганына чыдабай эчен ирет кыйкырып жибермекчи да болот. Акыры буулугуп туруп, окшошкон эки жүзү кара, дейт. Шамал желдеп, күн күркүрөп, чагылган чагылып, көнөктүн чоргосунан куюлгандай болуп жамгыр төгө баштайт. Бирок тиги экөөнүн сөзүн жана сырын толук угуу үчүн мойнунан суусун шорголотуп, Зиядахан таң атканча терезенин түбүндө олтурат. Жамгыр басылып, таң сүрөт. Бирок Жусуп акун чыкпайт. Шашпа, бул эки жүзү каранын айыбын жалгыз ача албасмын. Мүмкүн менин айтканыма эл ишенбес. Ошондуктан бир канча адамдарды үстүнөн чыгаруум керек, деп Зиядахан ичинен ойлойт. Зуннахундун үйүндөгү буюмдарын кокус уур алып кетет демиш болуп, Супахан эки кызын Зуннахундун бөлмөсүнө жаткыра турган. Түнү менен күн күркүрөп, чагылган чагылып, күн каттуу жаагандыктан эки кыз коркуп уктай албай чыгышты. Элеңдешип терезени ачып, эки жакты карашып турганда, суу болуп шүмтүрөгөн Зиядаханды көрүштү. Зиядахан жеңе, таң атпай мынча суу болуп кайдан, дейт Батмахан. Энеңдин үстүнө барып, эмне болуп жатканын карасаң, билесиң, деп Зиядахан жөнөп кетет. Күн түшкү нурун чачты. Бардык нерсе мемиреди. Супахан паранжысын жамынып, жоолукка түйгөн өрүк мейизин төбөсүнө коюп алып, Амбал көчөсү менен Касапчылар көчөсүнүн бурчунда барганда түндүккө карап бурулду. Эч буйдалбай, тааныгандар амандашса акырын гана башын ийкеп коюп, шашыла жүрүп барат. Укмуш. Супахан апам мындай камынып чыкканда кирбеген үйү, барбаган дүкөнү, сүйлөшпөгөн адамы, айтпаган сөзү калбас эле. Бүгүнкү көрүнүшү таң каларлык, деп Супахандын сырын билгендер көчөдө өз ара кеп кыла башташты. Касапчылар көчөсү Кашкар шаарындагы белгилүү көчөлөрдүн бири. Туурасы бир араба гана өтөрлүк. Туш тарапка бурула берме ийри, анын үстүнө булганыч. Күн дыр эттирип жаап өтсө, белден баткак болот да калат. Түндө күн катуу жаагандыктан бүгүн көркүнө чыгып калган сыяктуу. Бул көчөдө көбүнчө дыйкандар жана алып сатарлар турат. Көчөнүн эки бети жеш бакалчылардын жана касапчылардын майда дүкөндөрү. Таң аткандан эл жатканча эл топурап, соода ишин кыла берет. Эгер зарыл болгон буюмуң болсо, түн ортосунда келип таап алууга дагы болот. Көчөнүн башынан аягына чыкканча 10 чакты адам менен кагылышып, жакалашарың сөзсүз. Көлөкө издесең Кашкар дарыясынын боюна бар. Кагылышып урушкун келсе, Касапчылар көчөсүнө бар, деген лакап ошондон улам калган. Көчөнүн аягыраак жагында чоң түп мажүрүм тал. Талдын күн чыгыш жаккы төбүндө кичинекей эшик бар. Эшиктен кирип оң тарапка бурулса, куба төбөл бир үй турат. Бул үйдү мурун көрбөгөн адам дагы ортодо дыйкандын үйү экенин ажыратууга болот. Короонун төр жагындагы дандырда бир аял от жагып жатат. Жашы 40-тардан ашып калса да, өңү башы түзүк, мүчөсү сындуу аял. Тиги үйдүн алдындагы супада кичирээк кыз бала камыр тоголоктоп, жайган нандын бетин түрдүүчө кылып чаардап жатат. Дарбаза такылдаганда колундагы чеккичи кармаган бойдон аял кулагын көтөрө тура калды. Карачы, эжең келди го, деди кызына. Тиг аял. Кыз жүгүрүп барып дарбазаны ачты.
bir çoğuçun ayal. Ejең үйдөбү? Жок, базарга чыгып кетти эле, деди кыз. Кайрат, жакшы. Энең үйдөбү? Үйдө, деп кыз бала бурула бергенде çoğuçun ayal короого кирип келди. Келин, деди çoğuçun ayalга карап. Дандырга от жагып жаткан ayal. Geldim kudagıy geldim, деп супага өтүп барды. Кызымдын жакын абысындары болсо керек, базарга келип мында бурулганго деген ой менен дандырга от жагып жаткан аял келген çoğuçun аялга көп анчалык өнтөлөгөн жок. çoğuçun аял бетиндеги бүркөнчүгүн алып, бетин аарчып олтуруп, "Кудагый, мени тааныдыңызбы?" "Жок." "Зуннахундун энеси Супахан деп укканыңыз барбы?" Бар. Эмесе ошол Супахан менмин, деп ээгин жогору көтөрүп, акырек көйнөгүн ачып, терин аарчыды. Дандырга от жагып жаткан аял чоочуп кетти. Супаханды көрүп турган көзүнө ишенбеди. Тек Супахан деген атты угуп, мен үйүнө барсам тоготпой койду деп далай катындарды Супахан зарлантып жүргөндөрү жөнүндө көзүнө элестетти да: "Жаным Супахан апа, кечириңиз. Мен сизди мурун кийин көрбөгөндүктөн тааныбай калдым, жаным апа", деп келип көрүшүп, Супахандын колунан өптү. "Эч нерсе эмес, кудагый. Сизди биздикине келет деп эч ойлогон эмесмин. Кандайчы болуп келип калдыңыз, жаным апа?" "Жусубахун менен Зиядахан биздин коңшу. Мындай айтканда Зуннахунум менен Айнсахандан кем көрбөймүн. Ошондуктан Жусубахунду жакында дүкөнгө койгонмун." "Укканбыз, жаным апа. Күйөө балабыздын мартабасын көтөргөнүңүзгө чоң кубанганбыз. Рахмат, жаным апа", деп Супахандын колунан дагы өптү. "Бүткөн боюм ооруп, үйдө кыймылдай албай жатсам Жусубахун маган барыптыр. Үй турмушуң оңдоп келе жатканын жана Зиядахандын качып кеткенин айтып, бечара жаман ыйлады. Кудай, айланайын, качып келиптирби? Силерге эмне? Эмне дедиле?" "Эч сөз айтпады. Эртең менен келип, азыраак чай ичип алып, базар жакта жумушум бар деп чыгып кетти эле. Эмесе балаңыз качып келди. Сизден жашыра турган эч сөз жок. Жусубахун приказчик болгондон бери Зиядахандын көңүлү бузула баштайт. Жусубахун кызматтагы киши болгондуктан эрте кетет, кеч келет. Анын үстүнө Жусубахундан башка ишеничтүү кишим жок болгондуктан мен аны күндүр-түндүр эки жактагы жумуштарга жумшай берем. Албетте, жумшабагандачы", деди тиг аял эпилдеп. "Ошого кызыңыз капа болсо керек. Балким ич күйдүлүк кылып, ойго келбей турган сөздөрдү айтып, ушак кылууга дагы мүмкүн. Ошондуктан бул ишти бас-бас кылып, эки жашты кайра жараштырып коелу деп сакалдуу башым менен өзүм келип отурганымдын себеби ушул, кудагый", деп Супахан көкүрөгүн кере эки жакты карап койду. "Рахмат, кудагый. Улук башыңызды кичик кылып, менин үйүмө келип, мени теңиңизге алганыңызга миң мертебе рахмат, жаным апа. Эки бала таарынышып калган экен. Аны жүйөлөштүрүп, кайра жараштырып коелу дегениңиз эң жакшы. Урушпаган уул, киришпеген келин болбойт. Зиядахан келип калса, ээрчитип берейин, же кечинде өзүм ээрчитип барайын, жаным апа." "Ырас болот. Кечинде өзүңүздүн ээрчитип барып, эки балаңызды бетме-бет кылып туруп, акылыңызды айтканыңыз жакшы", деп Супахан чынынын түбүндө калган чайды төктү да: "Рахмат, мен ичип болдум." Супахан чөнтөгүнө колун салып, кайра жылмая түштү да: "Кудача кызым, мына бул чакчаны алып, көчөдөгү дүкөндөн насыбай салдырып келчи." "Жок, жаным апа. Ал алып келе албайт. Мен өзүм эле чыга кылайын", деп Зиядахандын энеси насыбайга жөнөйт. Супахандын мында келип олтургандагы максаты экөө. Эптеп Зиядаханды кайра алып барып, Жусубахун экөөлөп өлтүрүү же ушул атасынын төрүнөн өлтүрүү. Эгер бул ойдун бирин аткара албаса, Супахан менен Жусубахундун сыры ачылып, бүтүн эл алдында шермендеси чыкмак. Себеби Зиядахан түндө экөөнүн сөзүн уккан жана терезеден Супахан менен Жусубахундун көйнөгүн уурдап алып кеткен. Зиядахан базарга барамын деп кеткени менен Жусубахундун жакындарына жана кызга жакшы санашкан теңтуш келин кыздарына кеткен. Кыз бала чайды алып үйгө жөнөмөк болгондо: "Кудача кызым, энеңди карачы. Эгер эшик алдындагы дүкөндөрдө насыбай жок болсо, өзүм жолдон алармын", деп Супахан кызды тышка жумшап, чөнтөгүнөн уу алып чайнекке сала коет.
Мынаңыз, апажан, деп Зиядахандын энеси Насыбайды колуна бергенде, Супахан Насыбайдан тартып туруп, "Жакшы Насыбай алып келипсиз, кудагый", деп кетүүгө умтулду. "Кетесизби?" "Деги көп жумуштарым бар", деп Супахан болбой жөнөп калат. Асалхан ушул жердеги Күдүң Акун байдын байбичеси, жашы улуу, байлыгы ашкан, мартабасы чоң болгондуктан мурунку убакытта Супахан ыйбаа кылып корко турган. Асалхан дарбазадан киргенде, апа, сак саламат жүрөсүзбү?" деп Супахан Асалхан менен көрүштү. Бирок Асалхан көпкө чейин мыскылдап күлүп туруп, "Супахансыңбы? Жакшы. Карып калган кезиңде сени кайсы кара басып жүрөт? Кандайча? Жаш келиндердин күйөөсүн тартып алууга эптүү деп уктум. Койнары, карганыңда калп айтпай. Түндө терезеңден кайсериңдин көйнөгүн уурдатып жибердиң эле. Азыр базарда Жусуп Акунду кармап алып, казынын алдына алып барып сураганда чынын айтты го. Жалган, өлүгүңө наалат. Мындай калпты чыгаргандардын жаны кечке жетпесин", деп Супахан алкынып чулкунуп алып жөнөйт. Бирок бул окуя күтүлбөгөн окуя болуп, ооздон оозго көчө баштайт. Зиядахан бир топ кыз, келин жана улгайган кемпирлерди ээрчитип келет. Келгендердин сөзү түркүмдөлүп, Супахандын жүзү каралыгы жана Жусуп Акундун кылыктары жөнүндөгү сөздөр күч ала баштайт. "Балам, сен кандайча болуп келдиң эле?" деп Зиядахандан энеси сурайт. Эне, кандайча болуп келгенимди уга жатаарсыз", деп Зиядахан баягы уучлап койгон чайды жутуп жиберип, "Чайың таза беле?" деди. "Таза эле?" "Жок, таза эмес." "Жок, таза. Азыр эле Супахан апама кайнатып, калган чайды сага куюп койгонмун." "Супахандан калган чайдыбы?" деп Зиядахан чоочуп кетет да, "Эмесе кызыңдан ажыраган экенсиң эне", деп ыйлап жыгылып кетет. Ошол жыгылгандан турбай Зиядахан өлүп калат, деди Самсахун. "Ай, кайран Зияда-ай", деп улутунуп, Каныбек көпкө чейин унчукпай жүрүп олтурду да, "Зиядахан болсо андай болуптур. Эми баягы Жусуп Акун эмне болду? Эгер муну жок кылбасам бардык сырымды ачып, эл алдында шерменде кылат экен", деп чоочулап, Зиядахандын чайына уучулап барары менен Жусуп Акунга дагы дары берип коет. "Ошол дарыны ичкенден бери Жусуп Акун жинди болуп калды", деди Самсахун. "Ой, жүзү кара, Супахан ой", деди Каныбек. "Жылаңат жинди дегенди уктуң беле? Укмак турсун, 2 жолу көрдүм. Мына ошол жылаңат жинди дегенибиз ошол Жусуп Акун. Ошондон биякка акыл эсинен ажырап, жылаңат жинди аталып кетти. Бул сырды Айбадак экөөбүз билсек дагы, жаныбыздан коркуп эч кимге айтылбаган сыр. Зиядахандын ата-энеси канчалык арызданса дагы казылар Супахандын сөзүн айтып кетти. Бул сыр мурун эч кимге айтылбаган сыр. Эми гана сага айттым, кагылайын Каныбек", деди Самсахун. Каныбек болсо көпкө чейин унчукпай, Зиядахандын өлгөнүн, Жусуп Акундун жылаңат жинди аталып кеткенин, эртең менен өзүнө уу берип өлтүрмөк болгонун көзүнө элестетип баратты да, "Жүзү кара Супахан", деди.